Бүгүн Абдыкалыковдордун үй бүлөсүндө кубанычтуу күн. 3 балалуу үй бүлө 6 жылдан бери мамлекеттен жеңилдетилген ипотека алууга кезекте туруп, минтип жаркыраган жаңы 3 бөлмөлүү батирлүү болуп отурушат. Кудайга бир миң мерте шүгүр деп турабыз. Ушунчалык көргөбүзгө кирип, жугуштуу болсун, көптөгөн адамдарга да жугуштуу болсун. Канча деген адамдар үй күтүп отурушат, ошолорго дагы ушу Кудай насип этип, ушундай жаркыраган үйлөргө туш келсин. Мына кызым менен күйөө балама ушинтип үй тийди, үй алдык, ыраазыбыз. Мына президентибиздин эмеси менен, жарлыгы менен ушу 3 комнаталуу үйлүү болуп отурат. Аябай сүйүнүп атабыз, кубанычыбызда эми чек жок. Ыраазыбыз, президентибиз өзү келип тапшырып кетти, өзү келип эме кылып, уюштуруп баарын ушинтип ыраазыбыз. Карапайым элге чынында эле аябай жардамы тийип эле жатат да, мындай карапайым элелерге сүйүнүп атабыз. Мындай күткөн эмеспиз, күтпөгөн жерден ушундай үйлүү болуп калышты. Абдыкалыковдорго окшогон дагы 510 үй бүлө мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан Мурас турак жай комплексинен батирлерге ээ болушту. Мындагы 6 блоктун курулушу аяктап колдонууга берилди. 18 кабаттуу үйдөгү батирлердин ачкычтарын көп жылдан бери кезекте турган жарандар алышты. Негизи 10 жылдан ашык мен мурда мамлекеттик жумушта иштеп жүргөндө турганбыз. Ошол учурда эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Көп убакыт аябай күттүк, көп чуркадык. 3 бөлмөлүү үй алдык. 15-кабаттан 5 балабыз менен аябай ыраазыбыз. Рахмат, аябай толкунданып атабыз. Ата-эне бир турган бүт жакындарыбыздын баары ушундай баталарын берип, сүйүнүчтөрүн, кубанычтарын айтып, ыраазычылыгын билдирип кетип атат. Кезекте турганыма 3 жыл болуп калды. Кудай буйруп бүгүн 3 жылдан мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жеңилдетилген ипотека аркылуу 4% менен бир батирлүү үй алып жатабыз. Буга чейин жакында эле үйлөнгөм негизи. Анан бирок тилекке каршы бала чакабыз азырынча жок, ошондуктан бир бөлмөлүү болуп калды. Бала чакалууларга 3 бөлмөдөн берип атат. Жакшы, Кудайга шүгүр, ушундай жаштарды, мамлекеттик ишмерлерди колдогон социалдык программалар бүгүнкү күндө ишке ашып, иштеп жатканына абдан жакшы. Бул жакшы мүмкүнчүлүк. Анткени көп эле окууну бүтүп, жаштар биздин кадрлар чет мамлекеттерге чыгып кетет тилекке каршы. Эми алар да түшүнсө болот, анткени үй алыш керек, үйлөнүш керек, акча табыш керек. Анан мамлекет тарабынан ушундай сыяктуу социалдык программалар көп болсо, биздин кадрлар өзүбүздө калып, мамлекеттин өнүгүүсүнө зор салым кошот деген ойдомун. Ачкыч тапшыруу аземине президент Садыр Жапаров катышты. Өлкө башчысы өз сөзүндө элди жеткиликтүү жана ыңгайлуу турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттин негизги милдеттеринин бири экенин баса белгиледи. Президент бул долбоордун маанисине токтолуп, аны калкка колдоо көрсөтүүнүн жана өлкөдөгү социалдык долбоорлорду ишке ашыруунун ийгиликтүү үлгүсү катары баалады. Биз мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу арзан турак жайларды куруу менен жарандарыбызды үйлүү жайлуу кылбастан, аларды социалдык жактан коргоо, татыктуу жашоо менен камсыздоо саясатын ишке ашырып жатабыз десем дагы болот. Социалдык турак жайларды куруу иштери мындан ары дагы ыкчам темп менен улантылып кете берет. Башталган долбоорлорубузду аягына чыгарабыз. Мамлекетке ишеним артып, социалдык турак жай алуу кезегине турган 40 миңден ашуун жарандарыбызды үмүт тилегине жакын аралыктарда жеткиребиз буюрса. Алдыда дагы көптөгөн турак жай комплекстеринин курулуу иштери башталары күтүлүүдө. Жеке эле Борбор калаада эмес, Кыргызстандын ар кайсы аймактарында көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Биздин социалдык турак жай куруу боюнча стратегиялык пландарыбыз узак мөөнөттүү болот. Республика боюнча үйгө муктаж болгон жарандарыбыздын бардыгын үйлүү кылмайынча бул ишти, бул долбоорду токтотпойбуз. Мурас турак жай комплекси Бишкек шаарындагы эң ири курулуш долбоорлорунун бири. Анын жалпы аянты 278 миң чарчы метрди түзүп, 4700 батирден турат. Бүгүн тапшырылган батирлер социалдык жеңилдетилген жеткиликтүү ипотека алууга кезекте тургандар менен үлүштүк ипотекалык негизде үй алууга мүмкүнчүлүк алган мигранттардын ортосунда бөлүштүрүлүп берилген. Мына бүгүнкү күндө Мурас ордосунда турабыз. 510 батир бүгүн тапшырылды. Анын ичинде ушул 25 жылдык биздин жарандарыбыз 25 жылга алды. 4% менен 345 электрон очередде тургандар мынакей
алды бүгүнкү күндө. Анын ичинен 10% гана үлүштүк, 50% үлүштүк пайызды алышты. Калгандары, калган 233 бул мурунку жарандарыбыз, мен дагы бир жолу айткан, социальный, бул 2022 жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген биздин жарандарыбыз мына ушул үй турак жайына бүгүнкү күндө мына тапшырылды, алышты. Комплексте заманбап инфратүзүмдөр каралган. Мында өздүк жылуулук борбору, борборлоштурулган газ, суу жана канализация тутумдары, электр камсыздоонун жеке трансформатордук станциясы дагы бар. Курулушта сапаттуу материалдар колдонулуп, сейсмикалык туруктуулугу 9 балга чейин жетет. Азыр эми мынакей жителдер эч качан коркпостон бул үйгө жашаса болот. Эмне үчүн дегенде бул жердин сейсмикалык 9 балга эсептелинген, полный бардык арматура, бетон менен жасалган, күчтүү, отделкалары да жакшы. Четтен келген, Россиядан келген материалдар жана өзүбүздүн атамекендик материалдан жасалган. Мына азыркы ушул убакта азыр даярданып отурабыз. Биз үчүн, курулушчулар үчүн майрам. Мынакей жителдерибизге дагы эч бир сүйүнүп алса болот да. Ремонттору жакшы. Апапакай кылып даярдап койдук. 2026 жылдын аягына чейин Мурас турак жай комплексинин бардык курулуш иштери аяктайт. Ал эми кийинки жылы Бишкек шаарында жана өлкөнүн башка аймактарында дагы бир катар көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталат. Кыргызстандын социалдык турак жай куруу жаатындагы стратегиялык пландардын ийгиликтүү жүзөгө ашырылышы өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө чоң салым болот. Назира Бегалиева, Жумабай Исманалиев, УТРК, Бишкек шаары.